Саламатсыздарбы достор, бүгүн сиздер менен объекттерге багытталган программалоонун негизги принциптеринен бирөөсү бул мурастоо тууралуу өтөбүз. Объектилерге багытталган программалоонун негизги аспектилеринин бири бул мурастоо болуп эсептелинет. Мурастоону колдонуу менен жаңы функцияларды кошо алабыз же эски функцияларды өзгөртүү учурундагы класстын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейте алабыз. Ал үчүн биз бул жерден жаңы класс ачалы. Мисалы, жаңы классыбызды person деген класс ачалы. Сиздер менен биз буга чейин abstract класс менен таанышканбыз. Дал ошол сыяктуу эле биз бул жерге abstract классын жазалы. Person деген абстрактуу классыбыз бар. Ал үчүн бизде person ичинде толук данныйлары керек болот. Person деген бизде адам деген. Ал үчүн бизде бул жерде private string tv жана бул жерге first name деп туруп жазалы. Мисалы, first name, андан кийин private last name. Анда бизде бул жерде сиздер менен буга чейин getter setter методдорун көргөнбүз. Дал ушул биздин person классыбыздын биринчи аты жана кийинки аты. Бул биринчи өзүнүн аты, андан кийинки фамилиясы деген талааларын алдык. Дал ушул нерсеге жетүү үчүн бизде дагы бир класс ачалы. Мисалы, бул жерде student деп коелу. Бизде бир эле адам студент болушу мүмкүн. Студент адам. Мисалы, бул жерге extends деген ачкыч сөзүн колдонобуз биз мурастоодо. Жана бул жерге person. Андан кийин дал эле ушул жерде дагы бир класс ачалы. Бул бизде employees болсун. Жана ошондой эле буга дагы extends деген ачкыч сөзүн колдонуп бизде person'ду мурастайлы. Бул жерде карап көргөнүңүздөй extend сөз аркылуу мурастоо болду. Бул жерде бизде person'ду буга чейин дал ушул өзүнүн аты жана анын фамилиясы турат. Last name жана first name деген дал ушул first name, last name менен getter setter методдору аркылуу ушул маалыматтарды биз студентке толук түрдө өткөрүп бере алабыз же болбосо студенттин ичинде дал ушул маалыматтарды колдоно алабыз. Жана ошондой эле биз студентке жаңы талааларды дагы кошо алабыз. Мисалы үчүн бул жерге ала турган болсок, студент болгон үчүн алардын орточо баллын чыгарсак болот. Мисалы, дагы average деп коелу. Average. Жана буга getter setter кыналарын колдонолу. Мисалы, бул жерге generate деген ичинде getter setter алалы жана average алсын. Бизде буга чейин extend сөз аркылуу person'дун ичиндеги анын аты жана фамилиясы толук түрдө студентке өтөт. Жана ошондой эле конструкторду кандай колдонобуз? Мисалы үчүн бул person классыбызда конструктор жаза турган болгон болсок, анда public person дегенди алып, анын ичинде буга чейинки жарыялап жүргөнүбүздөй эле конструкторду алабыз. String first name жана string last name. Бизде анын денесине биз this деген ачкыч сөз аркылуу first name барабар first name деген атайын бул жердеги биздин параметрибизге ыйгарып алабыз. Жана дал ушул нерсени биз студент классыбызда колдонуп көрөлү. Бул жакта көргөнүңүздөрдөй биз ал жакта person классында конструктор колдонгонубуз үчүн бул жакта student классыбызда кызыл жанып калды. Ошол үчүн бизде карасаңыздар бизге бул жерде атайын бул жерде конструктор түзгүлө
söz arkılуу деген нерсени берип атат. Мисалы бул жерге мышканын оң жагын басып туруп, же болбосо дал ушул кызыл жанган жерден жерде конструктор түзгүлө деген жерди баскан болсо, бизге автоматтык түрдө конструктор түзүп берет. Мында карап көрсөңүздөр, супер класс аркылуу бизге person'дөгү бардык конструктордо берилген параметрлерди киргизип берди. Дал ошол сыяктуу эле биз employees'ке дагы дал ушул нерсени колдонсок болот. Мисалы, бул жерде кайра эле конструктор түзөбүз жана бул жерге өзүбүз каалаган талааны берели. Мисалы, employees'тердин бизге experience алардын опыты керек болот. Мисалы үчүн бул жерге public, то есть private талаабыбызды жарыялайлы. Мисалы, experience бизде int аркылуу берели, канча жыл опыты болду. Жана ошондой эле биз бул жакта getter setter методдорун колдоно алабыз. Окей. Дал ушул нерсени биз main классыбызда чакыралы. Бизде эске сала кетчү нерсе person классыбыз бизде абстрактуу класс. Биз андан эч кандай объекттерди түзө албайбыз. Бирок биз буну student классына мурастаганыбыз үчүн бизде person классыбыздан биз student деген объектти түзүп алсак болот. Бул жерде дагы бир айта кетчү нерсе, бул person классыбыз бизде супер класс, ал эми student жана employees класстарыбыз бизде бул sub класс деп аталат. Же болбосо бул student жана employees классыбыз бул child класс, ал эми person класс бул бизде parent класс деп аталат. Мисалы, аны бул жактан жазып көрөлү. Person бул жерге person new person деп туруп биз жаза албайбыз. Ошол үчүн бул жерде student деп жазсак, бизге толук методдор келет. Мисалы, person ичинде эмнелер бар эле. Бул жерде бизге атайын шпаргалка берип жатат. First name'ди жазгыла дейт. Мисалы, бул жерде first name эмне? Любой эле бир атты, мисалы, A деп коелу. Андан кийин last name B деп коелу. Мисалы, бул жакта person деген parent классыбыз бар, жана ошондой эле student деген child классыбыз бар. Анда бизде бул жерде биз атайын бир метод бул жерде бир талап бергенбиз, average деген student'тин ичине. Жана ошондой эле аны биз конструктордо бере турган болсок, анда бул жерге double average жана бул жака this.average деп көрсөк болот. This.average бул барабар болот average деген биздин өзгөрмөбүзгө. Жана ошондой эле буну биз main классынан чакыра турган болсок, бул жакта өтүрдө коюп туруп, бизде average канчаны беребиз. Мисалы, 52,3 дейли. Муну мисалы person эмес, анда student деп коелу. Student. Жана ошондой эле person биздин parent классыбызда employee дегенди дагы биз child класс кылып бергенбиз. Бул барабар болот new. Биз employee'ге атайын объекттердин ичине биз бул жакта көргөнүңүздөрдөй биз experience кошконбуз. Ал ошол experience'ти биз конструктордун ичинде көрөлү. This.experience бул барабар болуш керек. Биздин бул жака өзгөрмө беришибиз керек. Experience биздин учурда int болду. Өтөр int типиндеги experience деген өзгөрмө. Жана бул жерге experience түрлүү чекит. Дал ошол нерсени main'ди чакыра турган болсок, мисалы, экинчи атка кайра эле AA FF дейли, макул. Андан кийин анын last name бул жерге last name деп коеюн. Бул жерде first name деп коеюн. First name, last name жана бизде experience канча 2 жыл дейли. Анда биз дал ушул нерсени консолдон чыгарып көрөлү. Анда эмесе ошону консолго чыгарып көрөлү. Мисалы, бул жерде student дегенди көрүп, .get first name алалы.
Бул деген бизде person классында get first name жана last name бар болчу. Плюс бул жерден боштук калтырып туруп, андан кийин last name алалы student точка last name get last name. Жана ошондой бизге бул жерде А жана ББ деген данныйларды чыгарып берет. Муну менен биз карап кете турган болсок, бул жакта student классындагы average алып барып person классына кошуп койгон жок. Бул жерде person классын мындайча айтканда parent классты өзгөртпөстөн тескерисинче бизге student классына personдогу баардык данныйларды алып берди. Азыр карап көргөн болсок, бул жерде person классын толук карап көрөлү. Мына сиздер көргөндөй person класс гана бир мүмкүнчүлүк берди, бирок андагы данныйларды өзгөртүп салган жок. Мисалы үчүн бул жерде student'теги average мисалы employee'ге кереги жок. Ошол себептүү бизде person'га алып берген жок ал данныйларды. Ошондой эле дал ушул нерсени биз student деп туруп, student класс менен карап көргөн болсок, анда бизге эң акыркы методубуз бул average дагы кошо келет. Бул жерде student.get average деген биздин дагы бир функциябыз кошулат. Жана биз кайрадан run кылып көрөлү. Мына карап көргөнүңүздөрдөй бизде average орточо баллы кошо чыкты биздин студентибиздин. Мындайча айтканда personдогу данныйлар толук студентке өттү. Бизде атайын мурасталды жана student өзүндө дагы кошумча талааларды кошуп чыгарып берди. Дал ошол сыяктуу эле бизде employees дагы ошондой, мисалы employees. Дал ушул нерсени биз консольго чыгара турган болсок, employee жана биздин акыркы employee'де бизде experience бар. employee.get experience деген бар бизде. Ал ушул аркылуу биз консольго чыгара алабыз. Мына көргөнүңүздөрдөй эле бизде эң биринчи студентти жана андан кийинки employees'ти чыгарып берди.